Калифорниядагы өрттөн кеминде 10 адам курман болуп, миңдегендер аймактан чыгарылды. Тбилисиде полиция менен оппозициянын ортосунда кагылышуу болду. Чех президенти Крым үчүн Украинага компенсация төлөөнү сунуштады. Калифорниядагы өрттөн 10 адам курман болуп, өрт өчүрүүчү кызматкерлердин аянты 283 чарчы чакырымга жеткен. 14 башка аймакта иш жүргүзүүдө. Айтылган аймак жүзүм жана виносу менен белгилүү. Сан-Франциско шаарынын түндүгүндө жайгашкан шамалдын кубаты саатына 115 чакырым ылдамдыкка жеткендиктен өрт абдан тез тарады. Калифорниянын губернатору Джерри Браун өзгөчө кырдаал абалын жарыялап, бир нече шаарча эвакуацияланды. Толугу менен 8000 турак жай коркунучта деп айтылууда. Куткаруучулар аймактан чыга албай калган тургундарга тик учактар менен жардам көрсөтүүдө. Өрт эмне себептен башталганы белгисиз бойдон калууда. Тбилисиде полиция менен оппозициялык партиялардын активисттердин ортосунда кагылышуулар маалында 8 киши кармалды. Алар калаанын Борбордук аянтындагы жер тилкесин миллиардер Бидзина Иваншвилиге тиешеси бар компанияга берүү тууралуу бийликтин чечимине каршылык билдирип чыгышкан. Маалыматтарга караганда кагылышуулар полиция шаардык кеңештин жыйынына Грузия парламентинин оппозициялык партиялардын мүчөлүгүнө киргизүүдөн баш тарткандан кийин башталган. Конституцияга ылайык алар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн жыйындарына катыша алышат. Бирок Тбилиси шаардык кеңешинин төрагасы калаанын Борбордук аянтында курулуп жаткан 7 жылдыздуу мейманканага унаа токтотуу жайын куруу үчүн жер тилке берүү маселеси каралып жатканын атайын жыйынтык жабык деп жарыяланды. Чехия президенти Милош Земан Орусия Крымдын аннексациялап алган үчүн Украинага акчалай же электр кубатын жеткирүү аркылуу кенемте төлөөнү сунуштады. 10 октябрда Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сессиясында сөз сүйлөгөн Земан аннексацияланган Крым жана Украина чыгышындагы согуш үчүн ээп тарабынан Орусияга киргизилген санкцияларды сынга алды. Земан Кубаны мисал келтирип, санкциялар натыйжа бербей турганын айтты. Крым жөнүндө кеп кылган Земан Германиянын мурдагы президенти Йоахим Гуактын жарым аралды Украина күч менен кайтаруу мүмкүн эмес деп айтканына таянып, Киевке каржы же мунай газ менен жеткирүү аркылуу компенсация сунуштады.